Кыргызстанда талаш тартышты сүйлөшүү жолу менен жөнгө салган медиация институттун кызматын жогорку сот колдоого алат. Анткени аталган кызмат эки тараптын ортосунда жаралган чырды сотко жеткирбей, өз ара макулдашуу менен чечкенге даремети жетет. Бул тууралуу алар жогорку соттун имаратында өткөн иш-чарада айтышып, жогорку билимдүү жаштарды бул кызматка чакырышты. 25 жашка толуш керек инсан, жогорку билимдүү болуш керек, атайын окуудан өтүш керек. Медиаторду даярдоо окудан жана медиатордун көйлөгүн кабыл алыш керек. Аталган кызматтын аймактарда иш алып барып жатканына быйыл 2 жылдын жүзү болот. Бул арада калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн кызматкерлердин саны 170ке жеткен. Ал эми медиатор коомунун билдирүүсүндө 2018 жылы бул кызматка өлкө боюнча 2000 адам кайрылып, алардын 500гө чукулдун маселесин алар сотко жеткирбей тил табышуу аркылуу чечип беришкен. Мына 18 жылдын 11 февралында мыйзам медиация жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ошондон баштап медиаторлор иштей баштады. Медиатор болуш үчүн туура айттыңыз, бул жогорку билим керек. Бирок сөзсүз түрдө эле юридикалык билим эмес. Башка тармактагы билим болот. Буга экономисттер, психологдор, доктурлар, башка түрлүү профессиянын өкүлдөрү дагы медиатор боло алат. Медиатор түшүнүгү Кыргызстанда жаңы телчиге баштады. Мындан улам адамдардын ортосундагы иште сырттан кароого жардам берген кызматтын ишин социалдык тармактар аркылуу жарыялоо учурдун талабы дешет катышуучулар. Анткени кыргызстандыктарда ортодо жаралган маселени бир гана сот чечет деген түшүнүк калыптанган. Сот системабыз ошол медиация институтуна акырынан даярданып келатат. Анткени деген бул институт бизге бат кире албайт. Анткени биздин адамдарыбыздын баары оюн боюнча бүт ишти сот менен эле кандай чечсе болот деп ойлошот да, бирок бүт адамдар билбейт медиация бар экенин. Медиаторлордун көздөгөн максаты калк арасында жаралган талаш тартышты өз ара сүйлөшүү аркылуу чечип, соттошуунун алдын алуу. Мындай кадам тиешелүү органдардын ишин жеңилдетип, соттук жарыяндардын азайышына оң таасирин тийгизерин уюштуруучулар баса белгилешет. Гүлзара Бакаева, Темирбек Жакыпов, Next TV күндүн темасы үчүн.